Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силер менен кайрадан кыргыз элинин Манас баатырдык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, мен Манасчы Сагынбай Орозбаковдун вариантынын негизинде 5 томдуу кара сөз түрүндөгү Манас романын жаздым. Мына бул китептер силердин көз алдыңарда турат. 5 томдуу роман. Мен бул китебимди Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөрүп, азыркы учурда бул китептер орто мектептердин кыргыз адабияты боюнча программасына кошумча окуу курал катары Манас эпосун окууда сунушталды. Ошондой эле мен окуучулар үчүн Манас эпосун үйрөнүү оңой болсун үчүн атайын мындай кылып 8 жана 11 класстын окуучулары үчүн жумуштуу дептер түздүм. Бул дептерлер дагы билим берүү академиясы тарабынан окуу программасына, мектептин окуу программасына кошулган. Азыркы учурда мен үчилдиктин 2 бөлүгү болгон Семетей эпосу боюнча иштеп жатамын. Азыркы учурда мен Семетейдин 1 том роман кылып жазып бүтүп, азыр 2 томдун үстүнө иштеп жатканым. Биздин баатырдык эпосубузду мындан ары дүйнө жүзү боюнча жайылтуу үчүн мен азыр көрсөтүп жаткан өзүмдүн видео роликтеримди орус тилинде дагы чыгарып жатам. Себеби мен 5 томдуу романымды толук ойдон өзүм орус тилине которуп чыктым. Жана азыркы учурда менин видео роликтерим орус тилиндеги версиясы, варианты дүйнө жүзүнүн 112 тилиндеги субтитрлер менен коштолуп жатат. Мунун өзү Манас эпосу боюнча жазылган романды дүйнө жүзүндөгү ар кандай адам өзүнүн эне тилинде же өзү түшүнгөн, жакшы түшүнгөн тилде көрө алат, уга алат дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан мен силерден суранат элем, эгерде силерде мүмкүнчүлүк болсо, өзүңөрдүн туугандыктарыңарга, тааныш билиштериңерге, алыскы жана жакынкы чет мамлекеттерде жашап жаткандарга ушул видео роликтер жөнүндө маалымдап койсоңор, мунун өзү менен силер Манас эпосун жайылтууга чоң көмөк көрсөткөн болот меңер. Эми болсо мен өзүмдүн романымды окууну улантсам. Сиздин жүрөгүңүздө Манас аябай чүрүп койгонго, ата Эренжи кара Далокеге Коңурбай. Жок балам, сен жаңылып жатасың. Манас аябай коркунучтуу душман. Мен ажалымдын жоктугунан гана тирүү калып, кара жерге кирип кетпедим. Бул желмоңуздун өзү экен. Эмнеге? Мен аны өлсүн деп бакчабыздагы ажыдарга айдадым. Манасты ажыдар жутуп алат деп ойлогон элем. Бирок баары тетиришинче болду. Ажыдар кыргызды жутпады. Манас аны желкеден сүйрөп, ордого алып келип, кийин тоого айдап жиберди деп Алоке Анжыянда болгон окуяларды толук айтып берди. Атасы аңгемесин бүткөндө баласы аны таңыркай карады. Атам чын сүйлөп жатабы, же бул орунсуз тамашасыбы деп ойлоду Коңурбай. Жөнөкөй адам кантип ушундай касиеттерге ээ болсун? Ага жолбоштор, арстандар тийбегенине мен ишендим дейли. Бирок Манас кантип ажыдарды коркута алды? Эмне себептен ажыдар аны жебестен өзүн ышыктын баласындай кылып коргондон сүйрөп чыкканга Манаска мүмкүнчүлүк берди. Men buga işenmeymin.
Atam meni sınap tamашалашып жатат окшойт. Шындап элеби? Мыйығынан жылмайды Қоңырбай. Оба балам, мындан шыққары жыртқыш араға қатылмақ түгіл, анын сүрінен чөчіп, башы ийишип, нөкөр болушту. Bunu көргөндөн кийин жанымдан түңүлүп, Манастан кутулуунун жалгыз жолу Кытайга качып кетүү экендигин түшүндүм. Демек, сиз үчүн душман менен салгылашпастан качып кетүү уят эмес турбайбы? Кекерди сурады Қоңырбай. Өзүнүн тууганына баруунун өзөк кыла турган уяты, айыбы жок. Ошондуктан мени жемелей берме балам. Бул жериңден кетейин. Бейжиңге безип кетейин. Ушул үчүн кылыбада ушунчалык болбосо журтту кантип кылайын бөлүндүрүп бара. Маңгул калмак түрүктүр, маанайыңда жүрүктүр. Сен болгон окуялардан туура эмес тыянак чыгарып жатасың, ата? Жок балам. Мен өмүрүмдө далайды көрүп, далайды башымдан өткөргөнмүн. Ошондуктан ар кандай ишти ар тараптан байкаштырып, келечекти ойлоп, кийин гана тыянак чыгарганды өзүмө адат кылып алганмын. Мисалы, ажыратпай биринен башынан ойлоп чочундум. Балекети болот деп, балам сенин жиниңден. Чындап элеби? Кырарып кеткен Қоңырбай атасына ачуулуу карады. Оба балам, тирүү калам десең, бул желмоктон качкандан башка айла жок. Тилимди алып, Манас менен чабышам деген ниетиңден кайткын. Кеткенден бөлөк кейиш жок. Кейиштен тирүү калбайсың. Тирүүлүктөн бейиш жок. Качуу керек, кайгы жок. Өз жерине баруунун өзөк кылар айыбы жок. Ата, биз кыргыздардан коркпостон алар менен чабышуубуз керек. Балам, бекерге айтпа сөзүңдү, бейпай кылба чантууга, Бейжиңге алып бар өзүңдү. Көсөл Манас бир барар. Көрөлмү ошондо күчүңдү. Муну уккандан кийин Қоңырбайдын тили байланды. Манас чоң баатыр окшойт, кийиз ал ичинен. Азырага катылсам, мени жок кылып салбасын. Ошондуктан атамдын сөзүн алып, Бейжиңге барып, Манасты күтүп алганга даярданайын. Ата, мен каканчымга кайтканга макулмун деп аргасыздан атасынын айткандарына ыраазы болду Қоңырбай. Эртеси таң атканда жүктөрүн нарларга жүктөшүп, көңкү жұртту баарысы көчөрүнө шайланды. Үй кылычты чатырдан, жогунда көчүп кетүүгө коркуп Манас баатырдан. Алооке сындуу улуккан, катарында канча жан. Наманген аты Араник. Араникти бет алып, өтүп чанач белинен, басып чүйдүн жеринен, ашып короготуну, малга от коруп отуну, кечип иле суусуну, ашайын деушуну, тарбагатай тоосуну, ары жагы шарпылдак, аягы суусун сыдырып, эгиз кара кыдырып, кечип эртиш суусунан, каарына чыдабай, Кытай жұрту Манастан кеткен экен ушундан. Натыйжада шорук канды жеген Манас Анжиянга 4,5 айдан кийин келип, шаарда бир да Кытайды таппады. Бул эмнеси? Таң калды Манас. Кытайлар кайда кетти? Балам, күлүмсүрөй жооп берди Жак. Сен шорук канга каршы казатка кеткенде, Алооке эли жұртын алып, каканчынга качып кетти. Эмнеге? Ого өтір таңданды Манас. Биз аларга эч кандай кысым көрсөткөн жокпуз го. Туура айтасың балам. Кыргыздар Кытайларга тийишкен жок. Бирок алар бул жерлерди мурдакыдай биле албагандыгын түшүнүп, өз жерине кайтып кетүүнү эп көрүштү. Мен эми баарына түшүндүм деп ойлонду Манас.
Biz alarga ешқандай қысым көрсөтпөдүк. Кытайлар бул жерди кенен кесири биле албаганын түшүнүшүптүр. Канчалык биз менен ынак болгонго аракет кылса да, алардын ушунча жылдан бери бизге кылган зомбулугу, кордугу эч кимдин эсинен кете элек. Ошондуктан Кытайлар жоопкерчиликтен чочулап Кытайга качып кеткен турбайбы? Башын чайкаган баатыр кейиштүү жылмайды. Мейли, ал оке элин алып жерине качкан болсун, өзүнүн эрки менен качты. Биз аларды кууган жокпуз. Бул жагынан биз Кудай алдында акпыз. Эми кыргыздар Кытайлар көтөрүлүш жасап бизге каршы чыгат деп коркпостон өз жеринде ээн эркин жүрөт деп кубанды манас. Рас болгон турбайбы? Күлдү Баатыр Жакыпка. Биз эми ата журтубузда кенен кесири жүрөт турбайбызбы? Ошондон кийин манас бакырың кала салгын, байларың тоого баргын деп экиге элин бөлүптүр. Өңкөй кыргыз баласы өкүмүнө көнүптүр. Азиреттин кара тоо баатыр чалып көрүптүр. Ысар жылкы кен экен, көлөп көрктүү жер экен. Кундуз талкан туурасы, бул да кыргыз эл экен. Самарканд тоосун жайлатып, самсыган жылкы айдатып, бир байынын башына миңден кулун байлатып, найзанын баарын боолатып, каналы оке Кытайды Бейжинди көздөй оолатып, Кызылбаш журтун кыйратып, кыргызды митип жыргатып, катарлаш болуп Кошойго, Кара Тейит Найманга, кабардаш болуп Ошого, кыйырдаш болуп Кыпчакка, кышында кирип кышташып, кара төктүн кыштакка, көчмөнү көп, калаасы аз, көңкү журтту дөөлөт маз. Ошондо толгон алашың, базар кылып барганы, балык менен баракшам болду. 4-бап. Алмамбеттин окуясы. Бул окуялар баяндалып турган мезгилде Кытайды Эсепкан башкарып турган. Ага баш ийген бир топ майдакандардын ичиндеги Сооронбүк 54 жашка чыкканча балалуу болбой капы болуп жүргөндө анын аялы Эгзер уул төрөйт. Наристе төрөлгөндө кереметтүү кулмуш орун алып, 70 күн бою күнү түнү жамгыр жаап, жер титиреди. Эмне болуп жатат деп көпчүлүктүн катарында таң калды Сооронбук. Менин уулум жөнөкөй бала эмес окшойт. Болбосо кичинекей наристе төрөлгөндө дагы аба ырайы ушунчалык куулат беле? Көрбөйсүңбү? Асмандан чаккадан төккөндөй болуп, күнү түнү тынбастан жамгыр жаап, канча жерлерди азыр сел алып кетти. Мунусу аз келгенсип жер титиреп, дала элибиз кырсыкка учурады. Мунун баары балама тиешелүү нерсе окшойт. Эмнеси болсо дагы балам бактылуу болуп, эл журттун керегине жарай турган азамат болсун. Мен баламдын урматына той кылайын. Өзүм 60-ка жеткенде гана араңдан зорго балалуу болуп жатам. Бүт акылмандарды, кеңешчилерди, аксакалдарды, билермандарды топтоп той берип, балама жакшы ат коюп берүүнү суранайын. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта калгыла.